Men uşul 20 жылдан beri sizlerge kızmat kılıp kelgen bolsam, şu 20 жылдан beri zal толтура келесиздер да, өллө мактайсыздар да мен, тынар давай деп мактап отуруп эки жолу камат өре жаздыңар эки жерде. Силер мактап койдуңузга мен далдыра ойной берет экен биягына чыгып алып. Эң таң калыштуу жери мен анекдот айтсам деле силер мындай саясатташтырууга тигесиңер да. Любой нерсени саясатка бурууга болот дегесиңер да, анан аяққа барғанда анан жылаң эле қуалап жүрөт экен алдына салып алыш онан кийин. Негизи кудулдар өзү биз мындай өзүбүзчө бир мамлекетпиз да, бир ырчыларга да кошулбайбыз, башкаларга да кошулбайбыз. Өзүбүзчө бир өлкөбүз да. Ушул кудулдар өзүбүзчө мамлекет болгонубузга 32 жыл болуптур. 32 жылдан бери кудулдарга бир нормальный президент келбептир бизге. Муну азыр бир нерсени айтып берем, бирок саясатташтырбай койгуздар. Хорошо? Кеч айтып атсам бирлер, анан алигин айтат дей берип. Эртең прокуратурага барып келдим саат 11-де. Нормальный президент келбей койду да бизге. Эң башында ошол акылдуу болот экен, чачы жок лысыйлар акылдуу болот. Ушул акылдуу болот экен, окуй дипломдор ушундай экен деп жүрүп, эң биринчи кудуларга президент кылып Жамбыл аканы койгонбуз. Чачы жок лысый экен деп. Ал 15 жыл башка. Ал эмес экен. Анын кашы бар, ал башка адам, ал башка. Жамбыл ака 15 жыл башкарды. 15 жыл башкаргандан Жамбыл аканын аялы кирише баштады. Коймунун катыны кирише баштады. Болбойт экен да, аны кетирдик дагы. Ордуна Раматылык Рахман аканы алып келдик. Рахман ака да келгенден кийин эле лагманга же мантыга тойгон күнү анженский полка бийлей баштады чыгып алып. Ал эмес. Жок. Ал акам болот го койгула. Андан кийин Рахман аканын баласы кирише баштады. Коюң мунун баласы кирише баштады да, аны кетирип дагы эми ар жактан түндүктүн кудулдарынан дагы болсун деп Күмөндөр аканы алып келдик президент кылып. Күмөндөр ака келгенде эле каяктан таап алган билбейм, 10 граммдык рюмкасын көтөрө келди мынакайдан. Ал эмес аба. Андай рюмка ар кимде бар. 10 граммдык рюмкасы менен майдалап ичип отуруп, как будто Рахман акадан бирөө эме Күмөндөр акадан бирөө сурап аткансып, отуруп алып мактанды. Мен агын урам, Абдылда кызылын урат деп жүрүп, кийин мас болуп калып, гитара алып алып ырдай баштады, кодулуп таштап атып. Кой бул болбойт экен, муну кетирип башка бирөөнү алып келе десек, Күмөндөр ака жок, мени кетирбегиле. Мен өзүмдүн досумду коюп кетем, мен досума ишенем деп Абдылда аканы алып келди. Абдылда аканы менден жакшы билесиздер, Абдылда ака келгенде эле плашты кийип, шляпаны кийип алып, папканы көтөрүп келди мына. Коям болбойт экен бу бечара жошту Абдылда ака. Болгону баарыбызды ушу киргизип эле репетицияга, концерт киргизип эле чыгыш келе деп кууп жүрүп бизди. 3 жыл отурду бечара. 3 жылдан анан кой була болбойт экен деп, ушу эки досту анан ушу эки доска тапшырып биягын. Эки дос биягын эптеп кыймылдатып атабыз эми Кудайга шүгүр. Жаз келип калды, адатыбызча ызы чуу болуп, эки-экиден кубалашып, митинг, пикети жок. Тынчыраак өзүбүздүн оокатты кыла турган болсок, өлкөбүз, заманыбыз тынч болсо, ыр дагы, күлкү дагы болот. Кудай буйрса, эки дос кыргызча чырасын, жогорку деңгээлге жеткиребиз да. Бүгүн алдыңыздарга келип отурабыз. Дагы жолу куш келипсиздер концертке, рахмат силерге. Сайма. Үй интернети 300 жана 500 мегабитке чейин. Плюс ОТВ. Бүткүл үй бүлө үчүн ылдам интернет. Жаңы муундагы интерактивдүү телекөрсөтүү. 5 онлайн кинотеатр. ТВ приставка жана гигабиттүү роутер бекер. Айына 1080 сомдон баштап. Абдан пайдалуу. Өтүнүч калтырыңыз, туташыңыз жана рахат алыңыз. Сайма толугу менен кошул. Кийим кийсеңиздер кийим жарашат. Жашоонун өзү сиздерге жарашат да. Айтат го дүйнөнү сулуулук сактап турат дейт. Дүйнөнү сулуулук сактап турган болсо, ошол сулуулукту сактап турган ушул залда отурган менин апаларым, эжелерим, жеңилерим сиздер дагы бир жолу эртеңки майрамыңыздар менен куш келипсиздер концертке. Рахмат эми
Men көп уақыт албай қонағыңызды шақыралы, қонағыңыз деген мен өзім жалауаттық болғанымен ошта көбірек жүріп, оштықтай болып қалғам. Мен сіздер де өзіңіздер де күтіп атқан болсаңыздар керек, қандай болып қалды екен чоң үйді деп. Дағылы ошо ойыншалы. Өмір бойы үшінтіп жүріп өтіп кетеді ұқшайым жылғарған. Өткенде бір айтады, сізді келе жырғалы кенде тынары кетейді. Неге сен, боран шеке мен әне ерші үшін жүріп. Жоқ, әрбір кесім түйшігір. Бұл кішіге қошылғандамдан бәрдері қошылғандайын деле түйшігім көбейді. Мұны менен қоша жүрем. Қаяққа барса қоша барам. Туалетке, магазинге, қаяққа жүрем. Жалғыз қой берсең, 5-6-7 классын балдар ұрып телефонын алып қойлы бәлі алдым. Şu kişiмен жүріп, разборщик болып кетмей болды мектеп малдарына. Алдыңыздарға шақыралы, республикасының еңбек сіңірген артисті, өзі кішінекей болғаннан қырғыз сатирасында өзінің чоң орды бар. Ажекебіз артистердің арасынан ең бірінші жол қажығы барған екеуіз мұнеке. 5 уақыт намаз оқиды. 5 уақыт намаз оқыса 5 уақыт тәрет алады. Экологически таза да. Елдер самында болса бұл кіші миламенен алатар. Республикасының еңбек сіңірген артисті алдыңыздарда бұрыншы Құдайбергенов қол шалып. Неме рахмет асырасың. Артан сайып алыңыз. Мен бе қалып қолы. Микрофон. Şu Samara мен Асана кеш шәрі бады şu микрофон қошу. Асаннан қолында yoqdaki mesele мәйлем. Samaran bir toyuna 3 mikrofon geleti olsa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum ағайын туғандар, рахмат сіздерге. Алтындай вақтыңыздарды бөліп келгеніңіздерге чоң рахмат, майраңыздар менен. Айындар, ежекелер, апалар, қарындаштар, майраңыздар құт болсын. Өзі жашо аял затынан башталады дейді. Мына сіздер бізді жашоға алып келіп отасыздар. Жашоға алып келгенде дағы өмір менен өлімдің ортасындағы қиналып, мына ошоны сіздер арқылы жашооланып отады. Ошон үчүн бар болуңуздар. Сіздерге денсаулық. Майраңыздар менен. Рахмат. Қош келіпсіз ажака. Жаман кіші неудобный қыласыздар. Неге? Мен азыр сіз шыққанға шейін сізді аябай мақтаған мен туғандарға. Acı 5 vakit namaz okuydu. Çıkıp alıp müntüz başladınız mı? Acı mesela acı kış bolup kaldınız mı? Suyunуп кеттим да. Көптөн бери сагынышып жолугушкан кандай. Men bilgenden acılarım mintip жүрчү да. Mintip жүргөн acını көрөлө экенмен такырлары. Шустур acı болсо керек. Жо негиз азыр бийлеп атканыңызды көрүп бирден эсиме келип калды ушуну. Бир нерсени тактап сурап алайынчы, ажыга барып келген сен бийлиң барсың. Мына сакал коюшат го, мына залда деле отурасыздар го, сакалы барлар отурат, сакал койгондар бар го жигиттер. Şu sakallar рабочийби? Неге рабочий? Муну сураганым фонограмма сакал жаман көбөйүп тур да ака. Бул жолу элдер арада грантка ресторанга тойго келип калсам, 5-6 сакал койгон бала келди. 5-6 сакал койгон бала келди дагы мындай жерде турсам, ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату деп өтүп кетишти. Жакшы бүгүн халал той болот экен, тынчыраак болот экен деп атсам, антрактайын баягы балдар кайра өтүп кетти. Анда брат болуса алысасызбы деп кайра өтүп кетти ана. Малар балким Камазайда алыстан келаткандар сакалын албай. Билбейм, андан кийин үйлөнүп аткан бала банкта иштеген бала экен. Эми кайсы банк экенин айтпай эле коеюн, алар неудобный кылып. Коллективин чакырдым банкта иштегенде. Коллективи чыкты дагы. Коллективдин арасында бир оронгон кыз бар экен да. Ушундай оронгон айлан, эки эле көз калган да. Калган бүт ал каягы менен жеди билбейм, алдынан тыгып алып кирди же көзүнүн үстүнө салып жеди берди. Bilmem. Üstüm polный oragan. Bирок көйнөктүн этеги эмне жерде турат да? Аны ойлодум, бияктан кыркып үстүнө ора берген bu кандай болгон. Мен мына сөзгө чыккандан тамашага салып тамашалап койдум. Не болду карындашым? Бияк Аллах үчүн, бияк Абдрахман үчүн деп анан.
Men anan жооп деп сен тургузуп албай анан айтып берейин. Hem сурап коyayım ben. Kuş gelipsiz mınaki hoşqa. Ançadan beri gelile geçe жақында nарын varıp geldik bokem nerdeşlerine. Kaynağım da. Bilmesi iki karındaşım edi beşere. Kol açık kişi de surasan beri veretten. Narın var özgöçe bir жаңылыкка күбө болуp келdim bokem. Баягы биз жактагылар кичине бойлору чоңураак болсун деп ошон үчүн карындашым берип атпайм. А мен өзүм бияка келип акыры майдалап атам. Майдалап жок кылып берейин деп. Nerede acılar oturat astagfirullah деп koyup. Narın var görüp geldim. En başlısı önügünün yolunda ekemiz, ösünün yolunda ekemiz. Poyuz yol düşüp duran narınga. Buyursun. Görüp suyunup kalın, jakşı baldır kayın jırqa poyuz yol salınıp kal, baya toktop turgan vagonları taza nары beri aydap jırqap kalışat eken de. Азыр иши кылып каерде токтоп турса баарын чиркеп жүрө турган болду. Жакшы болду өзү. Биздин айылдын ортосунан өтүп атат. Биягынан ак кыштак, бияга кара кыштак деп коебуз. Экөөнүн ортосунан жол өтөт. Анан эми элдин баары эле чыкканда карап атышат, ошол мындай ошол жерден жол өтсө жакшы экен да, көмүр ташылып калат экен бияктан, отун суу, анан эл ташыйт экен деп сүйлөшүп атабыз да. Анан ичибизден ойлоп калдык да. Эгер эл ташыла турган болсо анда туалетти кичине бийигирээк жасап коюш керек экен деп өзүбүзчө. Поездда отырып кетіп от, алақсыбасын деп мындай. Жоғаным не? Екі жанын көтеріп еле қойсаңар болды. Үстін жапсаңар не қорқосыңар бағының ішінде қандай? Жоқ болмайды. Жауыш керек те. Үстін жапқан болмайды. Мындай шабададам, шамал қылып, маза қылып отырушы керек. Көзің ашып кеткен жошон ішін отыру бергенден керек. Таза жақсы да. Жоқ ем. Ушуну кейбир ушун турма сөйлөйт да. Туалет өзү дүйнөлүк мындай маданияттын бир немеси да, билген адамга. Тармаңыздар мына кече таласка барганда деле көрдүңүз, чүйдө деле туалетке мына өстү, ошту, жаллап атта өзгөчө мына башкача карайт да. Любой адамга жакшы да. Ичке кылып стяжка куюп койсоң, таза барып келесиң, таза келесиң, конок келсе деле жакшы. Анан силерде билбейм, таш атышасыңар баягы эмне беле, анар жерге таш таштап коюңар. Суу көлдөп муз болуп кетти, хоккей ойнойсуңар ба жерге билбейм. Жок, мен түшүндүрүп коеюн аны. Сен эми кийинда, кышында да, жайында да барсаң билип алганыңа жакшы да. Биринчиден бизге мындай туалетке чейин мындай цемент кылып бир жол жасап койгонго болбойт. Неге? Себеби дегенде биздин туалетибиз бир эле жерде тура берет. Кээде бияка туруп калышы мүмкүн, кээде бияка туруп калышы мүмкүн. Анан ар бирине эле цемент жол сала беребиз ушинтип эле. Огороттун баарын цементтеп салбайлы анда. Карточка тигиш керек да яка. Силер ары бери жылды темир очокто эле пайдаланат экенсиңер да. Анда биз мындай таза улам тазалап туруп, ошон үчүн биз туалетке кетип атканда мындай ар кай жак менен барабыз да. Бирде биягына, кээде кошуна жактан деле келе беребиз. Себеби туалетке баратканда биз мындай жана чөп үзө кетебиз да, чөптөрдү. Бул экологический бумага деп коет мына. Чынды? Keçe uşinti atsa çöp julup barasa mı dedi bireci oturup aldı. Kıştaçı deydi. Dediler aytkan kışta kar toğlak toğlak koydu mu? Taş. Çünkü mağarar jirge taşı mınday? Eme taş mınday. Toğlak taş, sүйрü taş, jalpak taş. Çoğuraqtары жана жолда калат, майдараак турушакка кетет. Bile buna geçe gördünüz ha, buna öz aytsa çiçal ayt hem aytpağına da boluydu. Ayılga tuvaletke bunda gördünüz buruş yatkan uyda. Bizde bunda adamdın butu koygan buruş yatkalar çiğip kalan yatkana koydur. Oşanları koyup koysam bana bir inisi gelip dağı tuvalet girip get oşanı görüp çeç bir iş gerekinde tufilüsü paypaksan girip gettir tuvaletken. Şimdi. Nege biz jakka ketip atkан taş менен барат? Себеби дегенде мына жайдын күнү баткак болот дем азыр, Азыр дагы эле кыш бизде. Ошон үчүн стяжкалап колу. Жок, ошол таштан мына себеби деген улам арга жерге коюш керек болуп калат. Өзгөрүп турат да, суу кээде биякта болуп калат, кээде биякта болот. Ошон үчүн таштан ташка секирип мынтип барасың да. Иши таштан ташка секиргенде тайгаланып кетпес үчүн жанагы бала кезде мындай эми ойночу элең мындай. Секирип. Маки, ошо. Мак ойногон болсоң, анда сага жакшы. Себеби анда тайгаланбайсың. Себеби мак ойногондо мындай ташка секирип мына буттун амортизациясы жакшы дейт. Ошон бияк ташка секиресиң. Ана биякка секиресиң. Ана бу жерде астында мына эки кирпич бар. Ана ошол жерге оппа деп секиресиң. Бияк стена да. Анан кайра оппа деп.
Oşo toilet jaktı sizlerge. Yüre baş gerek de jakşı da. Sizler oşo toiletke da jön barıp kelip mak oynap jiretkesiңер да шада мейді ona. Жоқ, sen қарап тұрасың. Жаңағы жерге барғанда екі основной кирпич бар деп атпаймын бу жерде. Ne? Ошонун бирөөсү бир кирпичи жок болуп калышы да мүмкүн. Сен бер жака жылдырып кое берет да, таш жок болуп калса. Ошон үчүн сен жанагы основной жерге барганда мындай турсаң, биягында кирпич жок болуп калса, биягы үйдө болуп калат да. Ошондо сен отурганда мындай мотоциклдин люлькасына отургандай отурасың да аны. Анда да жөн отурбай эшикти кармап отурушуң керек. Эшикти кармаганда дагы жөн отурбай шикаалап отурушуң керек. Сен бирөө келатса кыйкырып коюшуң керек да, өй деп. Neni karmap oturuş gerek değilsin. Эшикти. Ha sizlerde eşik yok da şalça da hanım nesin karmak, yerine karmaysın hanım. Зато шальчада да тешик бар да. Колуң сала отурасың. Gelesen tuvalet görür, mak oynap onu. Sizlerge gön koy, buna 60-70'deki apalarız oturata. Kokuş bunlar kuda varıp kalgamazdı sizlerge. 60-70'deki elişildi mak oynap göster. Har жақта көргендер айтпай, құдағы жиынды болып қалып тұр деп. Кишилер мындай ой жүгүртөт да бардык нерсегечи. Кишилер барат, мындай ташка барат, мындай таш болот. Эгерде бу жерде таш жок болуп калса, калашын чачып коюп коюп үстүнөн базы өтүп турат. Кайра буту менен алып бияк коюп. Эмне болсо да жакшылык болсун, куш келипсиз. Борончу Куда берген колчалар менен алдыңыздар да. Тынар Курманалиев. Менен майраңыздар менен эми өлөккө чыгып алып эле туалет жөнүндө баштады деп таарынбаңыздар. Өз маданият, туалет чоң маданият дегенде биз өзүбүзгө жакса дагы, өзүбүз ыңгайсыз болсок дагы, жакпаса дагы айтабыз бияка чыгып алган. Анткени бул жалпы коомдун бир түйшүгү да. Себеби дегенде бизге көп туристтер келет, бизди аябай мактап кетет экен. Ой, Кыргызстан ушунчалык кооз жер, суу сукмуш, крандан ичпейсиң, жатагал арыктан ичип аласың, ушундай таза. Баардык жери ушундай өзгөчө сонун дейт экен. Анан кетип атканда эле ошо санитар, ушу тазалык боюнча нааразы болуп кетишет экен да. Ошол себептен анан бул аябай чоң көйгөй билинбеген менен. Себеби дегенде мына ушу Кытайда, Японияда өзгөчө жыл сайын аябай чоң көп миллиарддеген акчалар бөлүнөт экен. Ушул тазалык боюнча. Анан эми япондор алдыга чыгып келатат. Япондордо ушунчалык улам автоматизированный болуп дегендей. Ушул остановкалардын жанында алар жасаган туалетте ушундай укмуш болот экен да, таптаза. Анын ичине кирсең кийимиңди да жууп, тазалап, душка түшүп, ушундай чарчап келатсаң жумуштан, ошол жерден дагы ушинтип алып даярданып алып жумушуңа да кетип калсаң болот. Аял зат үчүн да өзүнчө комнаталар болуп ушундай экен да. Ар бир остановкада болот экен. Эми бизде ошондой ар бир остановкада болсо билбейм, бизде аны мэр квартирага берип коймок болуш керек, по-моему. Дагы эле туалет таппай жүрө бермекпиз да. Эми сыртка барып калсаң, бул аябай ушунчалык өнүккөн да. Телефондордун ичине навигация киргизип койгондо, жана машинеден оңго бурул, солго бурул деп же болбосо стрелка көрсөтүп койгон, туалет таппай жүрбөйсүң, оңой таап аласың. Мындай карап, бияка кайрылып барып таап аласың. Эми бизде андай шарт жок, бирок бизде деле оңой таап аласың. Жытынан таап аласың да. Агоротто айланып, бул жагынан болсо керек деп коюпчу. Ошон үчүн тазалык үчүн болсун деп өзүбүз таза эмес сөздү сүйлөп атсак дагы тазалык болсун деген нерсе менен жаман көрүнүп болсо да айтып атабыз. Дагы бир жолу майраңыздар менен кош келипсиздер. Анан эми алтында болгон апаларыбыз, эжеке карындаштарыбыздар, сиздерди мына 8 март майрам деп айтып калабыз го. Анан менен ушу журналисттер келип 8 март келатат, интервью берип койбойсузбу десе эле мен бир оюмдагы нерсени айтып коеюн деп, бирок балким бирөөлөргө туура эмес тийип калышы, катуу тийип калышы да мүмкүн. 8 март ал аялдардын майрамы деп айтканыбыз менен ал туура эмес десем, журналисттер эмнеге туура эмес дейт. Ал аялдардын майрамын деп алдап койгон эле күн, болбосо ал керек болсо аялдарды мындай шылдыңдаган күн болуп калат десем, эмнеге деди. Анткени сиз элестетип көрсөңүздөр, мына мисалы аял затын майрамы деп бир күнгө байлап койдук да, 8-ине. Ошону аял заты жыл боюнча күтөт. 8-ин күтүшөт.
Аны да жөн койбой эркектер эми сенин 8-ин келет атта деп эле жаңы жылда эле башташат да. Ана 8-март келет, ана деп доомат кылып, док кылып, 7-синде дагы ушинтип карын көрсөтүп, эртеги 8-март деп согуш чыгып, как будто Тажикстан согуш атышып аткан сөйлөчү. Нааразы болуп, анан эртеси 8-март деп анан кийин белек селектерин берип антип митет. Анан кичине 8-мартта аял зат сүйүнүп, бүгүнүбүздүн майрам турбайт, анан эртеси 9-унда дагы ошентип эркелеп койсо, башым артпачы, 8 өттү дейт да. Мен ушу майрамба. Бир күнгө сыйды байлап коюп, ошону аял затын үмүт кылып коюп, анан кийин эркектер тура эмес кылып атышат өзү негизи. Аял затын күнүгө сыйлаш керек. Эртең менен турдуңбу, апаңдын акыбалын сура. Орган жоксузбу, кандайсыз, жакшысызбы де. Келинчегиңди кыз кезинде сүйлөшүп жүргөндө эмнени жакшы көрөт эле? Гүлдү жакшы көрөбү? Гүл алып келип бергин. Эми гүл алып келип бер десең, азыркы аялдар айтат эми. Ушу гүлдүн ордуна картошка эле келбейсиң беле дейт го. Өзүңөрдө да бар да, картошканы эртең деле алып келет ал. Картошка түгөнүп кал десең, айтпасаң деле алып келет, баары бирчи. Ошон үчүн гүл алып келип жакшы көрөбү? Гүл алып келип бер. Киного барган жакшы көрөбү? Киного алып бар. Театрга барган жакшы көрчү беле? Театрга алып барып тур. 8-ине чейин эле ушундай сыйлап келип тур. 8 күнү эчтеке кылбай койгулачы. Ана сага 8-inde эчтеке бере албай калдым деп настроениңер бузулуп калсаң, айтат келинчең, эмне болуп атасың эми? Сен күндө эле сыйлап атпайсың мени. 8 эмне болуп тур? 8 деген бир цифра экен көп болсо. Эртең 9-10 деле бар го, дейт өзү үчүн. Ана биз болсо бир 8-ин алып келип байлап койгом, сени ошо күнү гана сыйлайм депчи. Башка күнү сыйлабайм деген сөз да бул. Ошон үчүн мен ойлойм, 23 өттүбү? Февраль. Эмдиги жылы 23-нө чейин сиздердин майрам күнүгө. Ошон үчүн майрамыңыздар менен кош келипсиздер. Келиңиздер.